Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Бактияр Алиев бар. Бактияр Жеңишбекович, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач биз угармандардын эсине салып коелу, биздин түз байланыштагы телефондор иштеп жатат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Андан сырткары Facebooktагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, суроолор болсо калтырсаңыздар болот. Анда маегибизди баштай берели. Бактияр Жеңишбекович, мына 1 октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 38%га жогорулады деп атабыз да. Анан бул кандай жогорулады, буга акча каражаты кайдан табылды, кантип көтөрдүк, ушул жөнүндө маекти баштайлы. Саламатсызбы, дагы бир жолу студияга чакырганыңыздарга чоң рахмат. 1 октябрдан пенсия көтөрөбүз деп айттык. 1 октябрда келди. Биз толук эсептөөлөрдү бүтүрдүк бүгүнкү күнгө. 10 октябрдан баштап шаар жерлери жана карточка менен банк аркылуу алгандардын баардыгы 10-нан баштап ала баштайт. 20-сына чейин жана почта аркылуу алгандар алып бүтүшөт пенсияларын. Ошол көбөйтүлгөн пенсияны? Көбөйтүлгөн пенсия. Бул пенсия октябрь үчүн пенсия. Октябрь айына. Алдын ала алышат пенсионерлерибиз. 38% боюнча бизде 1 октябрдан камсыздандыруу бөлүгүн көтөрүп атабыз. 38%га бул көтөрүүгө акчаны пенсионный фонддон, социалдык фонддун акчасынын эсебинен көтөрүлүп атат. Республикалык бюджеттен акча коротулбайт. Бул акчабыз көбөйгөнүнүн себеби өзүңүздөр билесиздер. 2 жылдан бери мамлекеттик ишканада иштеген кызматкерлерге, муниципалдык ишканаларда иштеген кызматкерлерге, культура тарабында иштегендерге, медицина тарабында иштегендер жалпы мамлекеттен акча алган бүт тармактардын айлыктары көтөрүлүп, ошонун эсебинен социалдык фондго камсыздандыруу төлөмдөр көбөйдү. Андан тышкары 2 жылдын ичинде туура саясат жүргүзүлүп жатат. Налоговый жактан камсыздандыруу төлөмдөрүн чогултуу жагынан, мунун эсебинен бүт хозяйствующий субъектлер дагы көп төлөп атат. Былтыркы жылы 22-жылды ала турган болсок, 21-жылга салыштырмалуу хоз субъектлер да 5 миллиард сомго жакын көбүрөөк төлөштү. Жакшы. Демек, баягы пенсиялык саясат, анын жанагы социалдык фондго төлөө багытында түшүндүрүү иштери дагы калк арасында ушул багытта иш алып баруу дагы жакшы жүрүп жаткандыгынан кабар берет да бул, жанагындай бир социалдык фонд бул адамдардын, биздин жарандарыбыздын келечекте пенсия менен камсыз кылууга бир атайын шарт түзө турган түзүм экендигин түшүнүп калгандар көбөйдү деп эсептесек болот экен. Ооба, бул тарабынан түшүнгөн адамдар да көбөйдү, бирок бүгүнкү күндө деле мындай буга көп маани бербей жаткан адамдар да көп да. Төлөбөй коет, айлыгын жашырат, ушундай жарандарыбыз дагы болуп атат. Мисалга алсак, Европаны, Американы ала турган болсок, 20 жашка чыккан балдар, кыздар пенсиясын ойлоп баштайт. Ушу ал жакта ушу соцфондко төлөө, налог төлөө маданияты өнүккөн. Анан биз дагы ошого келсек жакшы болот эле, анткени биздики пенсияга чыккан маалда эле 1 жыл калганда 2 жылга кийин, эми 2 жылдан кийин пенсияга чыгам, 1 жылдан кийин пенсияга чыгам деп ойлонуп башташат. Көп убакытты кое берип жүрүшөт да. Рахмат. Урматтуу угармандар, эгер суроолор болсо так кыска өзүңүздөрү тааныштырып, анан социалдык фонддун төрагасына тиешелүү суроолорду бергенге аракет кылыңыздар. Алгачкы угарман байланышка чыкты. Угалы. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен Өтөкөлдөн чыгып аттым эле, Алымбек Сыдыкбай. Биринчи топтогу майып.
Бау мен былтыртан бери эле ошо чыгып атам ушул боюнча. Бау маткерлерго кошулган жок эчтеке. Аны бу биринчи топтогу майыптарды караган кишиге жап ошо бизди деле келин уул карайт да ошолорго жана кароо пасторон ухот дегендерден үчүн каралбайт да ушу бир жылдан ашты ушу маселе боюнча. Рахмат. Бала бакканга караганда кары кишини караган азат да. Рахмат агай, сиз ушул суроону дайыма берип келесиз. Эми бул социалдык камсыздоо министрлигине тиешелүү. Ал эми жанагы биринчи сурооңуз боюнча Бактияр мырзанын пикирин угалы. Урматтуу радио угармандар, пенсия маселесине байланышкан социалдык фондго тиешелүү суроолорду күтөбүз. Уланта берели анда. Алмек Агай. агайдын биринчи суроосу эмне? Пенсиянын жана агай айтып атпайбы? Пенсия эмес, жанагы мурда социалдык фонддо кароого муктаж адамдарга акча бөлүнүп жанагы ассистент катары акча төлөп аткан, ошону кар адамдарга дагы төлөгүлө деген. Бул боюнча бул камсыздандыруу министрлигине тиешелүү, бул соцфондго тиешеси жок бул суроо. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, 0502 39 21 90 0312 39 21 90. Бактияр Жеңишбекович, дагы бир маселе да, мисалы пенсияга жанагы эмгек стажы бар адамдар чыгат да, мисалы социалдык фонддон пенсия чегериле тургандар болот. Анан таптакыр иштебей социалдык камсыздоо министрлигинен дагы атайын жөлөк пул чегериле турган адамдар болот да. Ушул нерсени көбүрөөк мындай чаташтырып алышат. Ушуну дагы кичине түшүндүрө кетсеңиз. Бул боюнча түшүнүү оңой эле. Эгерде соцфондко төлөсөң, бул соцфонддон аласың. Эгерде соцфондко төлөбөсөң, соцзащитадан пособие аласың. Пособиянын көлөмү, эгерде соцфондко төлөбөй жүргөн болсо, пособиянын көлөмү 2000 сом. Биздин Кыргызстанда жыл сайын сиздер мониторинг талдоо жүргүзүп жатасыздарбы? Пенсионерлердин саны кандай болуп атат? Көбөйүп атабы, өсүп атабы? Пенсионерлердин саны көбөйүп атат, өсүп атат. Мисалга алсак, 2010-жылдары эле 500 миң пенсионер болчу, 530 миң 2010-жылы. Бүгүнкү күндө 760 миң пенсионер бар. 13 жылдын ичинде 230 миң пенсионерге көбөйдү. Бул сан дагы жылдан жылга өсө берет. Биздин ошол жанагы пенсиянын көлөмү көбөйдү дегенде камсыздандыруу бөлүгү, анан жанагы пенсиянын көбөйүшүнө карата кантип көбөйөт, анан камсыздандыруу бөлүгү деген эмне, анан берки бөлүгү кандай деп аябай мындай түшүнбөгөндөр көп болуп атпайбы? Ушуну да түшүндүрүп койбойсузбу? Мисалы, мамлекеттен акча берилет, анан өздөрү сиздерге которгон акча болот да, Бул боюнча пенсиябыз 3кө бөлүнөт. Бул 96-жылга чейинки иштеген убакыт боюнча чегерилет пенсия. Анан 96-жылдан бери соцфондко канча төлөсө, ошол акча эсептелет. Андан кийин мамлекет тарабынан базалык бөлүк берилет. Мамлекет тарабынан пенсиянын көлөмүнө жараша 213 сомдон 307 сомго чейин жана электроэнергияга компенсация алып төлөп берет ар бир пенсионерге. Бул үчүн мамлекеттен 2 миллиард сом жылына каралат, пенсияга компенсация ар бир пенсионерге төлөнүп турат. Жана компенсация үчүн, 213 сомдон 307 сомго чейин. Анан бул жолу жана базалык бөлүк, камсыздандыруу бөлүгү деп атабыз. Демек, бул жолу камсыздандыруу бөлүгү көбөйүп атабы? Бул жолу камсыздандыруу бөлүгү көтөрүлүп атат. Өзүңүздөр билесиздер, 2022-жылы мамлекеттик бюджеттин эсебинен базалык бөлүк көтөрүлгөн былтыркы жылы. Буга 2022-жылдын 1-октябрына чейин базалык бөлүк 1780 сом болчу. Көтөргөндөн кийин 3170 сом болду. 1390 сомго базалык бөлүк көтөрүлдү. Былтыр мамлекеттен муну көтөргөнгө мамлекеттен 3 миллиард сом
каралган. Өлкө бюджетинен, өлкө бюджетинен. Быйылкы жылга 23 жылга ал көтөрүүгө 12 миллиардтан ашык каражат каралган. Ал көтөрүлдү, былтыркы жылды билесиздер баарыңыздар. Быйылкы жылы болсо камсыздандыруу бөлүгү көтөрүлүп атат. Мисалга алсак, өткөндө мисал келтирип бердим, интернетте да формула жүрөт. Бул эгерде 10 000 сом болсо, тоголок сумманы эле алып көрсөтөйүн, 10 000 сом боло турган болсо, 10 000 сомдон 3170 сомду алабыз. Бул базалык бөлүк, мамлекет тарабынан берилген базалык бөлүк. Анан орточо 250 сомду алайлы, жана 207 сомдон 313 сомго чейин деп атпаймынбы? Эмени компенсация за электроэнергия. Ошону орточо 250 сом деп туруп алып туруп, анан калган суммасы бул камсыздандыруу бөлүгү болуп эсептелет. Аны 38% кошобуз ошол суммага. Ошондо 10 000 сомго 2,5 000 сом кошулат. Демек, бул жолу жана социалдык фондко канчалык көп акча которуп, жакшы пенсияга чыккандар дагы көбүрөөк кошулат деген сөз да бул, камсыздандыруу бөлүгү кошулса. Камсыздандыруу бөлүгү канчалык көп төлөсө биздин жарандар, ошончалык пенсиясы көбүрөөк болот. Бүгүнкү күндө көп маселелерди көтөрүп атышпайбы? Эмнеге аздарга көп, көптөргө аз кошуш керек, көп кошуп атасыңар депчи, наоборот кылыш керек депчи. Андай болгондо бүгүнкү күндө мына сиздер да иштеп атасыздар, сиз иштеп атасыз, пенсияга чыккан учурда менин пенсиям көп болсун деп төлөп атасыздар да соцфондко. Бүгүнкү күндө сиз төлөп аткан акча менен биз пенсионерлерге пенсия берип атасыздар, берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Анан ошол эле жеке ишкерлер, ошол эле баардыгы эле төлөп атышат да. Мен пенсияга чыккан учурда пенсиям көбүрөөк болсун депчи. Анан эгерде биз ошол принцип менен азыраак пенсияларга көбүрөөк кошуп, көбүрөөк пенсияларга азыраак кошо турган болсок, анда ошол адамдар эле айтат да, мен лучше төлөбөйм, мага и так деле пенсиям көбүрөөк. Кызыкчылык жоголот да демек. Кызыкчылык жоголот. Бул камсыздандыруу принциптерин бузабыз да. Камсыздандыруу принциптерин бузбашыбыз керек. Анткени биздин соцфондко основной пенсионерлерибиз төлөп жүрүп чыккан пенсионерлердин саны 400 000ге жакын адам. Бул 8 000 сомдон 20 000 сомго чейинки пенсионерлер основной кесекти түзгөнчү. Анан бул адамдар дагы айтат да, мен төлөп жүрсөм, соцфонд кантип мен төлөп жүрсөм, камсыздандыруу принципин сактабай атасыңар деген маселе коет да бул адамдар. Сөзсүз. Анан ошол камсыздандыруу принципин сакташ үчүн биз бүгүнкү күндө ушундай көтөрүүлөргө барып атабыз. Былтыркы жыл камсыздандыруу принцип сакталбайт, ал учурда мамлекет төлөп берип атат. Ошон үчүн баардыгыныкы бирдей көтөрүлгөн былтыркы жылы камсыздандыруу бөлүгү. Рахмат. Суроону угабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Саламатсызбы. Жыл сайын пенсионерлер көбөйүп атасыздар да. Мен муну бир нече жолу айттым. Мына толук жерде 45 жаш дегенди 50ге жеткизиш керек да. Анын ичинде тоодогу элдердин малы көбөйдү, айдоо үлүш жерлери бар, жашоосу аябай эле жакшы. Ошолор 45 жашта чыкса, 90га чейин чыкса да 45 жыл пенсияда калат. Малчанын өзүнүн хозяйствосу менен заниматься этип атат. Андан кийин иштеген кызматкерлердин же пенсияны алыш керек, же айлыгын алыш керек. Азыр мына мугалимдер жана башка мына мамлекет кызматкерлер иштеп атат, пенсиясын алып атат. Ал эми жогорку көмөчтүн депутаты да пенсиясында калат, депутатский айлыгында калат. Двойная оплата болуш керек эмес да. Эгерде пенсия чыкса келбесе, ишин бербей иштей берсин, эч ким иштетет этпесин. Качан иштебейм пенсияга чыгам деген учурда 65-те чыгабы, 70-те чыгабы, ошондо гана пенсияга чыгарыш керек да. Ата пенсияга чыгып алат, дайыма эле аракеттери пенсияга жетишсен анан кийин иштесин. Мен бир туган элем 14 000ге пенсия чыкса, жанталаш дагы иштеп атат. Айлыгы 40 канча 42 000. Мына ушундай двойная оплата болуш керек эмес. Сиз закон жазып, пенсияга чыккысы келбесе, мугалим, врач, чиновник иштей берсин 70-80ге чейин. Бирок пенсия алыш керек эмес. Мына Герой Соструда бар эле Соколуктагы Эстербагында саанчы.
50 yaşdan çıktı da Sırovanda. Al 60 yaşga çeyin men pensiya çıkpa işledim dep intervyu muna radioda özüňөр bergensiňer. Oşo sistema alıp geliş kerek da, rahmat. Рахмат, Бактияр Жеңишбекович. Бул боюнча дагы социалдык фонд реформалык кадамдарды, мыйзам долбоорун даярдаган, Бул боюнча 11 пунктка мыйзамдарыбызга өзгөртүү киргизип, былтыр өзүңүздөр билесиздер, былтыр биз жогорку кеңешке киргизгенбиз. Абдан чоң талкуу болду жогорку кеңеште. Бирок колдоо тапкан жок. Сиз айткан сунуштарды киргизип алып барганбыз. Колдоо тапкан жок. Анан 6 айга токтотуп койгон, жылдырылган. Азыр кайта бул сунуштарыбызга ошол депутаттарыбыз, урматтуу депутаттарыбыз берген сунуштарды киргизип, мына октябрь ичи киргизебиз бул мыйзам долбоорун. Бул мыйзам долбоорунда көп мындай жакшы нерселер кирип атат. Мына бир эң негизгилерин айтып коеюн. Бүгүнкү күндө бизде чоң маселе туруп атат да, жанагы мен Союз малында иштегем. Бирок ошол убакта же архивтерде справкалар таба албай калат, же болбосо ошол убакта жана Союз сураган малда документтерин архивге тапшырбай койгон учурлар болот. Анан ошондой кишилердин стаждары күйүп кетип атат. Анан бул берип аткан мыйзамдын ичинде сунуштарыбыздын бири болуп, ошол Советтер Союзунун учурунда иштеген малдарга биз справка сурабайбыз, документ сурабайбыз. Ошол убакка биз стажды эсептеп чыгарып беребиз. 15 жыл болобу, 18 жыл болобу, 20 жыл болобу, автоматический түрдө эч кандай справка сурабай киргизип беребиз. Эмгек китепчесинин негизинде эле. Эмгек китепчесинин негизинде. Анан дагы бир киргизип аткан жакшы сунуштарыбыздын бири бул жана бизде Высокогорьяда, анан отдаленный трудодоступный местностьтер бар да. Ал жерде, ошол жерде жашап, анан пенсияга чыккандар бар. Ал жердин коэффициенттери менен чыккандар, Высокогорье коэффициенттери менен чыккандар пенсионерлер эгерде ал жерде жашабай, мисалга чүйгө келип жашай турган болсо, же көлгө высокогорный эмес райондорго барып жашай турган болсо, анда ошол коэффициенттердин баарын алып салып, ошондой да бүгүнкү күндө мыйзам алынып салынат. Реалдуу кайсыл жерде жашаса ошол ылайык болот турбайбы демек? Азыр жаңы киргизип атканыбыз бул ал каерге барып жашабасын, ошол бойдон эгерде ал ошол жерде өмүр бою жашап, ошол жерде иштеп, ошол жерде пенсияга чыгып аткандан кийин ошойдон калыш керек ал жерде. Жана 3-үчү топтогу майыптар бүгүнкү күндө иштеп аткандар көп да, 3-үчү топтогу майыптар. Анан алар эгер иштеп аткан учурда пенсиясынын 50% эле төлөнөт. Ошонун пенсиясынын 50% эмес, камсыздандыруу бөлүгү 100% төлөнүш керек деген нерселерди киргизип атабыз. Жакшы жагына өзгөрүүлөр да бар экен да, сөзсүз. Бардыгы толугу менен. Анан эме боюнча досрочный пенсияларды в любом случае отмена кылышыбыз керек. Досрочный пенсияларды өзүңүздөр билесиздер, досрочный пенсия аял кишилер эгерде 35 жыл стажы болсо, эмгек стажы болсо 55 жаштан чыга алат. Эркектердики болсо 40 жыл стажы болсо 60 жаштан чыга алат. Ошону жоюу сунуштап атабыз. Анткени бүгүнкү күндө жылына 50 000 жаңы пенсияга чыккандар болсо, ошонун 18 000, 20 000ге жакыны бул досрочный пенсиялар болуп атат. Өз мөөнөтүнөн мурда чыккандар, Биз Казакстандагыдай, мына жакын эле турган Казакстандагыдай, Россиядагыдай, Европадагыдай, Америкадагы, Япониядагыдай 65 жашка көтөргөн жокпуз возрастты. Биздин возраст аялдар кишилердики 58 жаш, эркектердики 63 жаш бойдон калтырып атабыз. Только досрочный пенсияларды токтотушубуз керек. Бул
социалдык фонд туруктуу болуш керек. Туруктуу болуш керек. Анан ошон үчүн бул жолго барышыбыз керек. Демек жана биздин угарманыбыз айткан нерселер сиздер сунуш кылып жаткан мыйзам долбоорунда бар экен демек, Мыйзам долбоорунда бар, бирок биз жана высокогорьеда 45 жаштан чыкпаш керек, андан жашын көтөрүш керек дегенди киргиздик. Бирок бул сунушубуз жогорку кеңештен өтпөй калды. Анан дагы бир нерсе, Бактияр мырза, жанагы иштеп жаткан пенсионерлердин пенсиясын бербеш керек деп атпайбы, агайыбызчы кайрылган. А сиздердин долбоордо менимче камсыздандыруу бөлүгү төлөнө берет деген да маселе бар беле? Бул боюнча ооба долбоорго киргизгенбиз. Долбоорго киргизип мындай алып киргизгенбиз. Эгерде мамлекеттен айлык алып, анан мамлекеттен пенсияны дагы алып аткан болсо, анда биз камсыздандыруу бөлүгүн жана 3170 сом мамлекеттен алып аткан сумманы төлөбөйбүз деп сунуш киргизгенбиз. Анткени айлыкты да мамлекеттен алып атат, камсыздандыруу бөлүгүн да мамлекеттен алып атат. Базалык бөлүгүн адаштырып айтып отурум, кечиресиздер. Базалык бөлүгүн мамлекеттин бюджетинен кетип аткан акчаны төлөбөй туралы деген. Төлөбөй туралы. Бирок камсыздандыруу бөлүгү өзү чогулткан акчасы төлөнө берет деген. Анткени ал өзүнүн акчасы деп. Бирок бул сунушубуз да жогорку кеңештен өтпөй калды. Бул жаңы вариантыбыз, октябрдан киргизип аткан вариантыбызда бул высокогорье менен иштеп жаткан пенсионерлер жок. Төлөнө берет деген долбоордо калды. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Сиздер биринчи радиодо түз байланыш уктуруусун угуп жатасыздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Алиев Бактияр Жеңишбекович бар. Эгер сиздерде суроолор болсо 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондору аркылуу кайрылсаңыздар болот. Андан сырткары Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, суроолор болсо калтыра бериңиздер. Бактияр мырза, дагы бир маселе да, мисалы пенсия чектелип атат, пенсияга чыгып атышат. Сиз айткандай жылдан жылга алардын саны көбөйүп атат. Анан социалдык фонд ушул пенсия чектөөнү, пенсия эсептөөнү, пенсияга чыгууну бир жеңилдетүү багытында дагы ушул жарандарга жеңил болсун деп да бир топ ыкмаларды киргизди окшойт, Бул жаңы долбоор алып баратабыз деп атпайбыз, жогорку октябрдан. Эң негизгиси бул жанагы азыр бүгүнкү күндө эң көйгөй жаратып аткан бул союз малында иштеген учур көп архивтерден табылбай калып атат. Архивтерден табылбай калып атат кагаздары. Анан жанагы трудовой книжкасында көрсөтүлгөн жылдар көрсөтүлбөй калып атат. Такталбай калып атат. Анан көбү документтерин жоготуп жүргөн учурлар болуп атат. Трудовой книжкасы жок болгон учурлар болуп атат. Ошол нерсе болбош үчүн бул долбоорго киргизип атабыз. Биз эч кандай ал учурга эч кандай документ сурабайбыз. Биз ошол периодко трудовой стаж киргизип беребиз автоматически. Мындай эме киргизип атабыз. Адам трудовой книжкасы жок эле, эч кандай бир документи жок эле, паспорт менен келе турган, паспорт менен келип пенсияга чыга тургандай шарт түзүүгө аракет жасап атабыз. Социалдык фонд бул багытта иш алып барууда сөзсүз жанагы президент алдыга койгон тапшырма санариптештирүү маселесин дагы колго алдыңыздар да. Санариптештирүү маселесин колго алдык. Бүгүнкү күндө мунун үстүндө иштеп атабыз. Биздин бүгүнкү күндө баардык эле программаларыбыз автоматташкан, бирок персонифицированный учет боюнча киргизилген программабыз 96-жылы кирген ал программабыз. Андан кийинки элет деген программабыз, пенсионерлерди учет кылып, пенсионерлердин данныйларын учет кылган программабыз ал 2008-жылы кирген. Жалпы архитектурасы ошол 2008-жылы интернет маселеси көйгөй жаратып турган. Ошондо жасалган программа болгон. Бул ошол архитектурасы ошондой болуп түзүлгөн. То есть ар бир райондо сервер бар, ар бир районда.
ал серверге киргизген база облустук серверге киргизилет, анан облустук сервер центральный аппараттын серверине киргизилет. Ушундай бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ар бир районду өзүнчө жана VPN канал деп коет. Ар бир районду өзүнчө башка серверге байлаганга мүмкүнчүлүк бар да. Анан программабызды, архитектурабызды ошондой кылып түзүп атабыз. Бүгүнкү күндө жанагы соцфондко келип справка алганда же бир документ алганда кичине көйгөй жаралып калып атат. Бир күн, 2 күн күтүп калган учурлар болуп атат. Ошол убакта биздин программабыз көйгөй жаратып аткан учурлар болот да. Мунун үстүндө иштеп атабыз. Мен ойлойм, кийинки жылы бүтүрөбүз. Жакшы. Бизде угарман бар экен, угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Менде суроом бар эле. Айтыңыз. Сот аппаратынын кызматкерлеринин айлыгы көтөрүлөбү экен? Биз биринчи радиодо жогорку соттун төрагасы түз эфирде болгон, ал киши катышкан эфир аяктады, урматтуу угарман. Эми биз Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Бактияр Алиев мырза менен Кыргызстанда пенсия саясаты, пенсия төлөө, пенсия чектөө маселелери тууралуу түз эфирде сөз кылып жатабыз. Дагы бир маселе, Бактияр Жеңишбекович, мына жана биздин көптөгөн мигранттар чет өлкөдө жүрбөйбү? Анан социалдык фонд канча жылдан бери ушул биздин сырттагы эмгек мигранттарын толук кандуу пенсияга чыгуу, пенсия чектелиши боюнча аракеттерди көрүп келет. Бүгүнкү күндө абал кандай болуп калды? Мурдакы учурда билесиздер, мурдакы эмес, жакынкы арада эле болгон учурду алсак, биздин жарандар Россия Федерациясында абдан көп жарандарыбыз бар. Бул жарандарыбыз Россия Федерациясынан официалдуу иштегенде булардан соцфонд кармалчы. Соцфондко кармалган акчалары Россия Федерациянын пенсионный фондунун солидарный частька кетчү. То есть бул адамдар Россия Федерациясынан пенсияга чыккан учурда эле ал төлөгөн акчалар эсептелчү эмес. Анан 2020-жылдан баштап келишимдер түзүлдү. Россия Федерациясы менен, Казакстан менен түзүлдү, Армения менен түзүлдү, жана башка мамлекеттер менен түзүлүп атат. Түркия Республикасы менен түзүлдү. Түштүк Корея менен келишимибиз бар бүгүнкү күндө. Мисалы, Кореяда иштеген биздин жарандарыбыз официалдуу түрдө иштеп, официалдуу түрдө алардан камсыздандыруу төгүмдөрү кабыл алынган болсо, бул жерге Кыргызстанга келет, бизге келип арыз жазат, биз алардын соцфонду менен байланышабыз, алардан кармаган акчасын бул жака Кыргызстанга которуп берет, ал акчасын ал кишиге биз толугу менен возврат кылып беребиз. Турция менен дагы келишимибиз бар. Турцияда кадимкидей эле, эгерде Түркияда иштеп төлөп жүргөн болсо, кадимкидей эле Түркиядан пенсияга чыга берет. Түркиянын пенсиясын алат. Россия Федерациясы менен, Казакстан менен болсо, келишимде көрсөтүлгөн, Россияда иштеп жүргөн стаждар алынат, Россияга төлөп жүргөн камсыздандыруу төгүмдөрү дагы эсепке алынат. Анан Россия Федерациясынан пенсияга чыга турган болсо, Кыргызстанда иштеп жүргөн стаждарын дагы эсепке алат. Эгер келип Кыргызстандан чыкса, ал жактагылар эсептелет. Жакшы экен. 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефондор аркылуу суроолорду угабыз. Facebook пайдалануучу Салкынай Сатарованын суроосу бар экен, Бактияр мырза. Мен дейт 1994-жылга чейин иштегем. Ошонун жарымы эле архивден чыкпай калган. Эмгек китепчемде баары жазылган. 2009-жылдан бери ишкерлик менен алектенип, социалдык фондко ай сайын төлөп жүргөм. Бирок социалдык фондко төлөгөн 4 жылдык эле бар экен. Салык кызматында иштеген кызматкер отчетторумду өткөрүп турчу эле, чектерим бар. Мен пенсияга 2021-жылы болгону 1774 сом менен чыктым. Азыр ошолорду сураштырып тактасам болобу дейт. Салкын эже, саламатсызбы? Тиги 5-күнү мага келсеңиз болот. Ошол жерде бизде толук база бар. Ошол жерден эле тактап
карайбыз. Келиңиз. Салкын эже, бизди угуп жаткан болсоңуз, мына социалдык фонддун төрагасы сизди жума күнү кабыл алмай болду. Унутпай барып тактап алыңыз. Дагы бир маселе да, мына жанагы камсыздандыруу бөлүгүн деп коебузбу, иши кылып социалдык фондко которула турган акча каражатын топтоо азыр салык кызматында да, Ооба. Ошол эки түзүмдө мындай бир кызматташуу кандай болуп атат мындай? Азыр бир нукка түшүп, чогултуу жакшы эле жолго коюлуп калдыбы? Нукка түшүп атат. Бул жерде мурда өзүңүздөр билесиздер, социалдык фонд өзү чогултчу камсыздандыруу төгүмдөрүн 2019 жылдын 1-январынан баштап салык кызматына өткөзүлүп берилген. Анан бүгүнкү күндө биз жыл сайын жана жылына канча камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуш керек. Салык инспекциясы биз ошонун баарын эсептеп туруп план түшүрүп беребиз. Ошонун негизинде алар камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултушат. Демек, бир багытка нукка түшө баштады десек болот экен, Түшүп калды. Дагы бир маселе да, Бактияр мырза, мына жогоруда Салкынай айым айтып атпайбы? Которуп турдум эле, бирок 4 жылдыкы бар экен, калганы табылбай калды деп. Ушундай суроолор эл арасында көп берилет да. Негизи эле социалдык фондко жаран камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүп тургандыгы боюнча маалыматтарды кантип алып турат? Мунун эреже талабы кандай? Жана сиздердин социалдык фонддо жеке кабинет дегенде онлайн түрүндө ачылып атты эле. Ушулар жөнүндө да айтып кетсеңиз. Жеке кабинет бар. Жеке кабинет электронный подпись жана цондордон алынат. Ошол жерден электронный подпись алып туруп, жеке кабинет жана ИНН деген болот. Идентификационный номер 14 сандан турган. Ошол ИННңиз менен, паспортный данный менен өзүңөргө жеке кабинет ачып, кирип көрүп турсаңыздар болот. Анан төгүмдөр боюнча көп учурда, мисалы мага акыркы 2 жылдан бери келген адамдардан ушу төлөөлөр боюнча, камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөөлөрү боюнча көп учурда мындай болот: кайрылган адамдардыкы мен соцфондко төлөп жүргөм дейт, бирок фактически көтөрүп чыксак, ал налогун төлөгөн, подоходныйын төлөгөн дагы камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөбөгөн болуп чыгып атат. Бирок эгерде действительно 96 жылдан бери төлөгөн болсо, ал суммалардын баардыгы бар, аны таап беребиз, карап беребиз. Дагы бир маселе, жанагы биздин Кыргызстанда көп эле айыл жеринде пенсияга чыгышат, анан жана үлүш жерлери боюнча социалдык фондко камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүш керек да, сөзсүз. Анан бирок алар дагы пенсия чектелерде же жашы келгенде, анан мен соцфондко акча төгүшүм керек экен, мен төгүп эле жүргөм деп салык менен, жер салыгы менен дагы алмаштырып алган учурлар болот. Ушул жагынан бир ишти башкача кылып, мындай бир жакшы бир механизмин иштеп тапса болобу? Мисалы, таап жатасыздарбы? Жана үлүш жерлер боюнча канча жылдап чогулуп келип, анан пенсияга чыгаарда мынча акча төгүшүм керек экен деп чуркап калып атышпайбы? Бул жерде маселе бөлөкчө болуп атат. Башында, эң башында сиз менен эң башында айтпадымбы? Тиги көп учурда бизде камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө маданияты жок болуп атат. Анткени ошол эле жер үлүшүнөн төлөп аткан биздин жарандар боюнча айта кетсем, мына айына болгону 7 сом 80 тиын төлөнөт. Бир айга? Бир айга 7 сом 80 тиын төлөнөт. Жылына 85 сом болот экен бир адамгачы. Мындай эсептегенде 25 жылда эркек киши 4000 сом төлөйт, аял киши бир 3000 сомго жакын акча төлөйт да. Анан булар пенсияга чыгары менен эле камсыздандыруу бөлүгү 3170 сом төлөнөт. Компенсация за электроэнергия 250 сом төлөнөт. Анан булар 20 жылда 25 жылда төлөгөнүн бир айда эле алып атышпайбы, айтачы. Анан бизде жалпы бюджеттен 400 000 адам бар, крестьянский фермерский хозяйстволарда жерден төлөп жүргөндөр 400 000 адам бар. 400 000 адамдын төлөгөн акчасы жалпы социалдык фонддун бюджетинен болгону 0,6% түзөт. Бирок пенсия алып аткан биздин жалпы бюджеттен
буларга төлөнүп атканы 40%-ын түзүп атат да. То есть, допустим, ошол эле мугалимдерди, ошол эле врачтарды ала турган болсок, алар орточо айлыгы 20 000 сом боло турган болсо, алар айына 4700, 4800 сом, 5000 сомго жакын төлөп атат. Иш берүүчүдөн 17% төлөнөт, ишинин айлыгынан 10% төлөнөт, жалпысынан 27% болуп, ошо 5000 сом тегереги бир айда төлөп атат, 20 000 сом айлык болсо. 5000 сом төлөгөн менен 7 сом төлөгөндүн айырмасы бар да. Ооба. Ошон үчүн биздин бюджет мындай перетекание болуп атат. Бул боюнча дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз, анткени канчалык көбүрөөк төлөсө, ошончалык көбүрөөк болот пенсия. Ошо камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө маданиятын киргизишибиз керек болуп атат. Кийин бара-бара мына 96-жылдан башталды деп атабыз да, жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төгүү, аны ошол боюнча 96-жылдан бери эсептелет да. Бара-бара бул баягы жарандарга мындай бир жакшы түшүндүрүү иштери жүрүп, алар дагы өзү жакшы кабыл алып түшүнүп калгандан кийин карылык үчүн кам көрүп, пенсия өлчөмү көбүрөөк болсун дегендердин саны дагы көбөйөт болуш керек. Бул боюнча жана иш берүүчүлөр менен да иштешүүгө туура келет го дейм. Бактияр мырза, ушул иш берүүчүлөр менен иштешүү жөнүндө айтаардан мурун бизде бир угарман бар экен, угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Урматтуу угарман, сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз. Радионуздун үнүн акырындатыңыз, анан бизге кайрылып сурооңузду бере бериңиз. Кайрадан байланышка чыгыңыз, же болбосо күтүп туруңуз. Жана иш берүүчүлөр менен иштөө жөнүндө. Мисалы, алар айрым учурда көп эле айтылып атпайбы, жанагы иш берүүчүлөр дагы социалдык фонддон жашыруу үчүн ушундай маселелер көп болот деп. Байланышка чыкты окшойт. Агайыбыз, саламатсызбы? Саламатсызбы, албы? Радионуздун үнүн акырындатыңыз дагы, бизге айта бериңиз. Агай, саламатсызбы? Алло. Айтыңыз. Россияда жүргөн, иштеп жүргөндөр 5 договор, 5 иши эле жөн 18 иши менен иштеп жүрөбүз дегендер толтура болду деп. Алардын жаштары пенсияны жашка барып калыптыр. Анан кандай түрдө пенсия алышат? Шуга жооп берсеңиз. Бул боюнча башында айта кеттим, социалдык фонд менен камсыздандыруу соцзащитаны көп учурда алмаштырып алышат, бизге соцфондко төлөсө соцфонддон алат, төлөбөсө соцзащитадан 2000 сом, эгерде стажы жок болсо, төлөмдөрү жок болсо 2000 сом пособие алат. Жанагы ооз эки эле келишим менен иштеп жүрүшпөйбү деп айтып атпайбы? Бул бизде деле бар да, жана иш берүүчүлөр деген маселеге дагы байланыштуу, Кайта эле жана сиз берген суроо болуп атат. Бул көп учурда иш берүүчүлөр камсыздандыруу өзүн ойлоп, камсыздандыруу төгүмдөрүн аз төлөө үчүн качышат. Ооба. Бул жана иштеп аткан адамдар жанагы пенсия жөнүндө ойлоно турган болсо, ошол иш берүүчүгө айтыш керек, условия коюш керек. Мага соцфондко төлөгүлө, мен стажым кетиш керек деген маселелерди коюш керек жумушка кирип аткан адамчы. Биринчи жарандар өздөрү макул болуп, ошондой шартка көнүп алышып, анан ошондон дагы мындай социалдык фонддон жашыруу. Россия Федерациясында деле ошондой иш берүүчүгө условия кое турган болсо, эгерде алар төлөшөт. Суроо бар, угабыз. Саламатсызбы? Алло. Угуп жатабыз сизди. Төрага айта берелиби? Ооба, угуп жатабыз. Саламатсызбы? Самаспы бул Нарын областынын Аттала районунан чыгып аттык эле эмгек ардагер Абдиев Шайлабаев. Мен сизге улуу урматтуу төрага биздин бир үй бүлө мүчөсүн соцзащитадан соцфондко котордук да, жанагы 3-чү группа эмгек ишке жарактуу боюнча. Анан ал жакта бала кесинен майып катары 7,5 миң сомдон келип эле 2 миң сомго отуруп калды. Үй бүлөлүү 6 балалуу киши. Анан эмгек книжкасын баарын каратканда ал Бишкектеги жана Мунай Мырза деген бир убакта ишканада иштептир. Биз алданып калдык да. Алты төмөнкү өкмөттүн аппаратын иштеген экен. Анан
биз бир учурда Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан соцфондко паспорту менен арызын тапшырып калган тиги документтердин баарын соцфонд даярдайт деген бир эме чыкпады беле? Депутат коомдук ишмер Карашевдин убагында. Ошону кабыл алышпады беле. Анан кийин биз ошого ишенип жүрө бериптирбиз. Анан эми азыр ошонун баардын учурунда эмеси которулган эмес. Ал Мунай мырза деген жоюлуп кеткен. Дейт, эми бирок убагында тиги белгилүү коомдук ишмер, мамлекеттик ишмер Бабановдун ишканасы. Сурооңузга түшүндүм. Жооп бере берейинби? Ооба, угуп туруңуз агай. Эми оюнча тиги мыйзам долбоору киргизилген экен убагындачы, бирок ал Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган эмес. Бул мыйзам долбоорун кайта эле биз киргиздик былтыр жылдын аягында. Бул мыйзам долбоор кайта кабыл алынбай калды. Октябрдан киргизебиз. Киргизе турган болсок, урматтуу депутаттарыбыз кабыл алып берсе, буюрса бул мыйзам ишке кирет. Анан эме боюнча айтып атасыз, стаж менен анан майыптык боюнча деп. Ооба, бүгүнкү күндө ошондой болуп атат. Майыптык менен жүргөн, анан бир жерде 1 жыл 2 жыл иштеп койсо дагы ал стаж бизден чыгат дагы пенсиясы аз болуп чыгып калып атат. Бул боюнча мыйзам долбоорун азыр Мирлан Самый кожо киргизип атат. Бул мыйзам долбоорун кече 1-чи окуудан өттү. Бул мыйзам долбоору кире турган болсо, анда ошол биздин жана ден соолугу чектелген адамдарыбыз, жарандарыбыз тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болот аларга. Же тиги пенсияны алам, же майыптык боюнча пенсия алам деген тандоо. Бул мен ойлойм жаңы жылга чейин 3 окуудан өтүп бул мыйзам долбоору өтүп калса, кийинки жылдан бул мыйзам долбоору иштеп калат. Ошондо тандоо жолу каалагандай алса болот экен, жаран өзү. Рахмат, Бактияр Жеңишбекович. Дагы бир маселе да, бизде жана маданият жөнүндө айтпадыкпы? Пенсиялык маданият, пенсияга чыгуунун бири адамдын өзү тарабынан аракеттери. Анан сиздердин кызматкерлер, жерлердеги, аймактардагы, анан социалдык фонддун окуу борбору ушундай бир пенсиялык сабаттуулук жөнүндө бир жакшы иш аракеттерди, иш чараларды өткөрүп атат да. Бул атайын ошол калкка бир пенсиялык сабаттуулукту жеткирүү максатын көздөйт да. Ооба, бул боюнча түшүндүрүү иштерин ишканаларды чогултуп, министрликтерди, окуу жайларды чогултуп, студенттер менен иштер жүргүзүлүп атат, түшүндүрүү иштери. Социалдык фондко төлөш керек. Эми бул жерде социалдык фонд бар экенин, социалдык фонд 760 миң адамга пенсия төлөп атканын элдин баары эле билет. Просто элементарно бүт жерде маалымат бар бул боюнча. Элементарно ошо кызыгып окуп койгондон эринишет да. Жанагы маданиятты айтпадымбы, ошо маданиятты жана Европада окумуш пенсия, Америкада окумуш пенсия, чет мамлекеттин пенсиясына кызыгат го биздикилер. Бирок ал жерде социалдык фондко төлөө маданияты абдан өркүндөгөн. Ал жерде 20 жаштагы бала, кыз бала, эркек бала баардыгы ушу пенсияга чыкканда пенсия мынча болот деп ай сайын төлөшөт, как положено. Алар ошол кезден баштап эле кам көрө баштайт экен да өзүнүн карылыгына, Алардын төлөмдөрү да биздикиндей эмес, 10% болуп атпайбы биздикичи. Алардын төлөмдөрү айлыгынан 50-60%-ын жалаң налог соцфонд деп кармап калат алардыкынчы. Биздики ошо азыраак болсо дагы ошону төлөөдөн качышат көп учурда. Мен жана айтып атпаймынбы, 7 сомдон төлөп атышат деп. Аны добровольно төлөө мүмкүнчүлүгү да бар. Аны канчалык көбүрөөк төлөп койсо, жылына 8 сом эмес, жылына 80 сом эмес, жылына 8000 сом төлөп коюу деле мүмкүнчүлүгү бар көп адамдарда. Анан ошону карап туруп төлөп койсо, мен ойлойм, пенсияга чыккан учурунда соцфондко эч кандай суроосу да жок болот, эч кандай маселе да туудурбайт да. Дагы бир угарман бар, угабыз, саламатсызбы? Алло. Айтыңыз, угуп жатабыз. Мен кетебиштен чалып аттым эле балам. Саламатсызбы? Мен өзүм эмес,
кызым 48 тамагын ичип атат. Анан 27 сотый эмеси бар да, үлүш жери бар. Анан ошо менен пенсияга чыкканда аз эле чыгып калат да. Тоорабы? ооба. Ошон үчүн мен пенсионермин өзүм. Анан ошо кызыма жардам берип, соцфондуга жылына канча сом примерно акча төлөп койсом болот. Кызым 48-те дейсизби? 48-де болсо 10 жылдан кийин чыгат экен кызыңыз. 10 жылдан кийин чыгат экен. 48-те 5 баласы бар. 48-де болсо тиги 58 жаштан чыгат. 58 жаштан чыгат, бирок бүгүнкү күндө мына апа жакшы ойлонуп атат кызынын пенсиясын. Бүгүнкү күндөн баштап мына 10 жыл соцфондко азыр салык кызматы чогултуп атпайбы, ошол жерге барып эми айына 8 сом болсо ошону жылына бир жолу төлөп коюп турса болот да, бир жолу төлөп, анан 8 сом төлөбөй, андан көбүрөөк төлөп койсо болот да. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо көбүрөөк төлөгөнү жакшы. Канчалык көбүрөөк төлөсө ошончалык көбүрөөк болот пенсиясы. Апа ошол кызынын атынан төлөп жүрө берсе, жыл сайын, ай сайынбы, жыл сайын же квартал сайынбы, өзү канчалык көбүрөөк төлөп коюп турса, ошончалык көбүрөөк болот пенсиясы. Рахмат. Бизде бир угарман бар экен, аракет кылалы кабыл алганга. Убактыбыз аз. Саламатсызбы? Аны кайта салып атам кызым. Айтыңыз. 8 сом менен акчабы. Мен пенсиям аз буйруса 13 миң калат болушуптур. 10 миң төлөп койсом деген да. Жылына, жылына. Ооба, жылына ошол туура болот, апа. Туура болот ошол. Апа, канчалык көп төлөсөңүз, мына Бактияр Жеңишбекович айтып атат, ошончолук пенсиясы кызыңыздын пенсия өлчөмү көбүрөөк болот экен. Апанын ойлонгону бул жалпы эле башкаларга да үлгү боло тургандай пикир экен. Ошо бүгүнкү күндө мына пенсиялар апаныкы 13 миң деп 13 миң деп атабы, 13 миң боло турган болсо апанын пенсиясы 3 миң сом кошулуп калат апага. Бул жакшы нерсе да. Эми убагында деле апаныкы бир 5 миң сом, 6 миң сом менен чыкса керек пенсия. Жылдан жылга кошулуп отуруп, мына акыркы 2 жылда урматтуу президентибиз, урматтуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөмекич туура саясат жүргүзүп мына айлыктарды көтөрүп атат. Ошонун эсебинен бизде камсыздандыруу төгүмдөрү да көбөйдү. Ошонун үстүнө мына 2 жылда пенсионерлерибиз көрүп атат. Муну калпайтырышпайт. Былтыр 33%га көтөрүлсө, мына быйыл 38%га көтөрүлүп атат пенсия. Бул мен ойлойм, эгерде камсыздандыруу төгүмдөрүн жана налогторду канчалык көбүрөөк төлөсө, жыл сайын бизге ушул мүмкүнчүлүктөр пайда болот көбүрөөк төлөгөнгө. Рахмат. Мына уктуруу соңуна чыгып калды. Аз убакыт калды. Бактияр Жеңишбекович, бүгүн 4 октябрь, 10 октябрдан баштап биздин кыргызстандыктар көбөйтүлгөн пенсияны алат, Ооба, мен дагы бир жолу куттуктап коеюн биздин пенсионерлерди мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. 10 октябрдан жана карточка менен алып жүргөндөр 10 октябрдан баштап ала баштайт. Октябрь үчүн пенсиясын жана почтадан алган пенсионерлерибиз 20 октябрга чейин алышат бул октябрь үчүн көбөйтүлгөн пенсияны. Бардыгыңыздарды куттуктайм. Рахмат. Өлкөдө тынчтык болуп, анан ушундай бир камсыздандыруу төгүмдөрүн көбүрөөк төгүп турсак, анда биздин өлкөдө пенсиянын өлчөмүн мындан дагы көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ниетте биз программаны аяктайлы. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун төрагасы Алиев Бактияр Жеңишбекович болду. Бул маекти сиздер Facebook'тагы Биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Сизге ыраазычылык билдиребиз, Бактияр мырза, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов болду. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.